Талас облусунун Манас Ордо комплексинде жайгашкан Манас атанын күмбөзүндө турабыз. Бул күмбөз болжол менен 6-7 кылымдарга таандык. Күмбөз 1937-38 жылы толук реконструкциядан өткөн. Ал эми сиздер көрүп жаткан бул музейге, бул күмбөзгө жабышылган тактайчалар 6-7 кылымдарга таандык. Бул жердеги жазуулар араб тамгасы менен биз кыргызчага которулганда байлык, бийлик бир гана Кудайга таандык дегенди түшүндүрөт. Мынакей бул 4-чү бөлүгүбүз Манастын күмбөзү жана күмбөздү казуу иштерине арналган бөлүк. Бул эң кызыктуу бөлүк десем болот. Мынакей бул жерде күмбөздүн эң алгачкы сүрөтү бул 1937 жылда көрүнүшү. Ошону карасаңыздар, күмбөздүн акыбалы ал учурда өтө жан кейтирлик акыбалда болгон. Анда үстү эч кандай мити баа чатыр менен корголгон эмес. Табигый жанга, сууга туруштук бере албай, бул үстүнө кирпичтердин бардыгы мынтип урап түшө баштаган болсо, ал эми алдын карасаңыздар, жарымысына чейин адамдардын колдору жеткен жерлерине чейин сындырып талаптанып алып кете башташкан. Ырым катарында. Бакыр эл ырымчык алып келген, ырматар алып кетип жүргөн. Ошондо эң биринчи жолу мына кездер көрүп атасыздар, бул орус окумуштуусу дейт. Борис Михайлович Зима келет дагы, бул күмбөздүн ичине кирип биринчи ирет казуу ишин башташат. Булар сөөк барбы жокпу аныктай айтышат. Зима күмбөздүн ичине кирет дагы, казуу ишти булардын ол күнчыгыш бетинен оң тарабынан башташат. Баштаганда казууда күмбөздүн ичинен казууну баштаганда булар бир болжолдуу түрдө айтканда дейт, 3-4 метр тереңдикке жеткен кезде 3-4 метрден мынакей мындай табыт чыккан. Табытты көрүп атасыздар, бир угузда ачылып, таланып тоноп калганды байкалып атат. Анын ичин тазалай келгенде бул жерден эч кандай сөөк чыкпайт. Бул жерден бир гана аял затына гана таандык буюм тайымдар табышат. Сөөккө, шуру, шакектерде. Демек, Зима жетектеген археологиялык экспедициялык топ бул Манастын күмбөзү эмес дешкен. Бул аял затына гана таандык күмбөз деген жыйынтыкка келишет дагы, булар күмбөздү жаап коюп кайрадан кетип калышат. Ошондон бир жылдан кийин эле кайра 1938-жылы мынакей сиздер көрүп атасыздар, бул Бернштам жетектеген 7 суу археологиялык экспедициялык тобу келет дагы, булар күмбөздүн ичине экинчи ирет казууну башташат. Булар экинчи ирет казууну баштаганда айтып атпайлы, биринчи казууда 3-4 метрде бул табыт чыккан депчи. Булар андан нары кетишет дагы, төмөнүрөөк. Ошондо болжол менен айтканда дейт, бир 10-11 метр тереңдикке жеткен кезде 11 метрден мынакей кайрадан мындай бүтүн чийки кирпичтер менен тектирче түрүндө жабылган табыт табышып атат. Анын ичин ачып караганда көрүп атасыздар, сөөк жатып атат. Бул сөөктүн узундугу дейт, антропологиялык изилдөөлөр боюнча 2,5 метрден да ашыгыраак кеткен. Баш сөөгүнөн айырмаланган 55-60 курагындагы каза болгон баатыр адам элесин берген сөөк табышып атат. Демек дейт, бул эң алгач коюлган сөөк, Манастан сөөгү деген далилдер келишкен. Мынакей буга чейин мынтип айтылып келген да, бизде Манас атанын сөөгү бул жерде жок дешкен. Бул Эчкилүү тоодо, Манжылатада, Баткенде деген ар кандай талаш тартыштар жүрүп келген. Бирок андай эмес, мынакей бизде далилдер. Бул жерден ким айтылат дейт? Эң биринчи дейт, Каныке апасынын амалдуулугу дейт, акылдуулугу. Ал эмне кылып атат сөөктү? Душмандардан, Кытай калмактардан коргошуп атат. Эгер анда душмандар сөөктү тапсалар, сөөктү курдушмок, өрттөмөк, күлүн асманга сапырып дегендей. Же болбосо бауламыштарда айтылып келет, эгер жана каржылык деп келебиз. Кыргыздарда ырым болгон. Адамдан өч ала албай калса сөөк өчтү деген. Сөөктүн дагы дейт, каржылыгын алып чыгып мүрөзөсүнүн үстүнө казык кылып кагып кетсе, анда ал адамдын бүт укум тукуму куртулмок. Тукум курутуулук алып келмек. Ошондо Каныке апасы амалдуулук кылып атат, акылдуулук. Үстүнө аял затынын сөөгүн жашырат дагы, канча 1 метр тереңге алып барып сөөктү бекитип, анан бул сөөк баягы Эчкилүү тоого коюлду деген имиж таратып жүргөн. Ошондуктан бул эл ичинде аңыз кеп калган. Сөөк Эчкилүүгө коюлган деген. Мынакей буга да бир далил катары. Бул жака келсеңиздер, мынакей бул күмбөздүн жанагы жарымы реставрацияга чейинки көрүнүшү болуп атат бул. А бул реставрациядан кийинки, азыркы көрүнүшү. Мына ушул реставрациядан кийин дейт, порталына жазуулар чечмелешкен. Бул биринчи порталдын жазууларды окумуштуу Белинский чечмелейт. Мында фарс тилине жазылган жазуулар болуп атат. Фарси. Фарча бул жерде бир гана сөз дейт. Аль-мүлк деген сөз баштан аяк кайра кайталанып жазыла берген. Аль-мүлк, аль-мүлк, аль-мүлк деп эле жазылып атат. Муну биче отурганда мындай деген. Бул байлык дагы дейткен, бийлик дагы бир гана Алла Таалага таандык деген сөздөр болуп атат. Демек, көрүп атасыздар, бул жерге Алла Тааланын аты жазылган себеби дейт. Эгер күмбөздүн бетине Алла турса, буга эч ким жолобой, ыйык сакталып, канча бир кылымга чейин бекем турабы деген үмүт менен жаздырган. Ал эми экинчи портал жазууларды 1926-жылы Токтогазы казалчы болду чечмелейт. Мында болсо араб тилине өтөт жазууларыбыз. Муну биши отурганда мындай деген. Бул шаңдуу күмбөз дептир, Манастын күмбөзү. Күмбөздү Манастын зайыбы Рапа хатун курдурган деген сөздөр болуп атат. Демек, көрүп атасыздар, бул жерге Рапа хатун деп Каныке апа өз атын жашырып жаздырган. Рапа бул акылдуу экен, хатун аял.
хатун катын деген сөздөн келип чыгып атат. Эми буга да бир далил катары мынакей бул экспозицияда кирпичтерди айтып коеюн. Доор болсо ошо реставрация жүргүзүүдө табылган кирпичтер, күмбөздүн өзүнүн кирпичтери. Мынакей карасаңыздар, бул жерде кыштын бетинде эчкинин туягы туруп атат. Ошондой эле адамдын буту түшүп калган. Бул эчкинин туяğı түшүп калган себеби дейт. Баканык апабыз күмбөздү курдуруп атканда 6000 эчкини алып келип кырат дагы. Кыштардын курамына анын майын жана жүнүн кошуп бышырып атат. Бул эчкинин майын жүнүн кошкон себеби дейт, эчки май бетине суу жолотпойт экен, ал эми жүнү болсо кынап канча бир кылымга чейин бекем кармап турат деген жыйынтыкты салдырган. Мынакей ошол реставрация жүргүзүүдө табылган кирпичтери күнү бүгүнкүдөй сакталып келүүдө. Саламатсыздарбы? Сиздер мынакей азыр Кыргыз улуттук Манас Ордо комплексинин Манас эпосу музейинин биринчи кабатында туруп атасыздар. Биринчи кабатыбыз негизинен 5 бөлүктөн турат. Бул сиздер туруп аткан биринчи бөлүк манасчыларга арналган бөлүгү. Бул дегеле Манас эпосун эң биринчи ким айткан деген суроо туулушу мүмкүн. Бул суроого так маалыматтар жок. Эгерде божомолдоолорго таянсак, Манастын жанында чогуу жүрүп, чогуу жоо чапкан 40 чоросунун бири Рамандын ырчы уулу Каратай болгон. Ал Манас баатыр өлгөндөн кийин анын эрдиктерин элге кошок түрүндө айтып даңгызлап жеткиз баштаган. Улам жыл өткөн сайын анын кошок түрүндөгү айткандарын Жайсаң, Токтогул, Ноорус, Келдибек сыяктуу манасчыларыбыз кара сөзгө айландырып келишсе, ал эми мынакей бул стенддеги 19-кылымдагы манасчыларыбыз ыр түрүндө айтып башташкан. Алар мынакей Азиз Өмүров, Жаңыбай Кожеков, Кенжегара Калча уулу, Байымбет Абдрахманов, Тыныбек Жапиев жана Шапак Рысмендиевдер болушкан. Мынакей бул жерден Кенжегара Калча тууралуу айта кетсем, Кенжегара Калча башка манасчылардан өзгөчөлөнүп, Манас эпосун музыкалаштырып, кыргыздын улуттук музыкалык аспабы кыл кыяктын коштуусунда айткан. Бул сүрөттү 1930-жылы, 40-жылы Борис Мирнов тартып алат дагы, бул адам тууралуу кененирээк баяндап кеткен. Муну баяндап койбостон, тим койбостон анын Манас айтуудагы үнүн дагы тасмага жаздырып калтырышкан. Бул төмөнкү экспозицияда тасмада туруп атат. Кенжегаранын айтуусундагы Семетейдин Айчүрөккө үйлөнүшү жөнүндөгү эпизод жазылып алынган. Ошондой эле Тоголок молда аты менен көпчүлүккө таанымал болгон манасчыбыз Тоголок молдонун өз аты Байымбет Абдрахманов болгон. Бул 1860-жылы Актала районунда туулган. Тоголок молдонун оозунан 98700 ырлар жазылып алат дагы. Бул жогорку манасчыларга устаттык жана бир нечелерге устаттык кылган. Тоголок молдонун төмөнкү экспозицияга көрүп атасыздар, мынакей анын вариантындагы китептери, ошондой эле кол жазмасы жазылып алынган. Мында 1930-40 жылдардагы араб арабы менен жазып алган кол жазмасы сакталып келүүдө. Ошол бул алдыңыздардагы диорама манасчы деп аталат. Сүрөтчү Базарбек Сыдыков. Чоң манасчылар Келдибек жана Балыгозго арнаган. Бул эки манасчы дейт, алып мүчөлүү, сырлуу адамдар болушуп, Манаска берилгенде күндөп-түндөп айтышкан. Ошондо уккан эл дейт, боздоо ыйлашып, же сүйүнүшүп, ал тургай бул жаратылыштын күчтөрү дагы кыймылга келген. Өзүңүздөр көрүп тургандай ошондо жер силкинип, чагылган чартылдап, жамгыр нөшөлүп, сырттагы малдар үрккөн. Сүрөтчү манасчынын чоң казат айтып жатканын келтирет дагы, анын артынан бул түбөлүк даракты берген. Бул идея менен дейт, Манас эпосу кылымдардан кылымга, муундан муунга өнүгүп түбөлүк жашайт деген ойду көрсөткөн. Дарактын бетинде 3 жумуртканын берилиши. Бул Манас Семетей Сейтек үчилдигин билдирип жаткан дагысы. Дагы жакшылап байкасаңыздар, дарактын бетинде ар кандай жаныбарлардын элестери чалдырылган. Алар тырмактары менен мыкчып кармаган бүркүттүн, карачар кабыландын, желмаян жылаандын элестери. Булар манасчынын дейт колдоочулары, сүрлөрү жана пирлери болушкан. Мынакей ошол сүрөтчү Базарбек Сыдыковдун эмгегиндеги сүрөттөлүштөгү касиеттерге манасчыбыз Сагынбай Орозбаков дагы ээ экендиги талашсыз. Сагынбай Орозбаков 1867 жылы Ысык-Көлдүн Кабырга кыштоосунда төрөлгөн. Ал 15 жаштан баштап манас айта баштаган. Мынакей анын жогорудагы үй бүлөсү менен түшкөн фото сүрөттү, байбичесинин небереси менен Сагынбай уулу Аманкул дагы ата салдын колдоп манасчы болгон. Төмөндө болсо анын коюлган жайынын күмбөзү Кочкор районунда жайгашкан. Төмөнкү экспозицияда Сайыкбай Каралаевдин вариантындагы Манас Семетей Сейтек китептери. Экспозицияда болсо анын колдонуп келген буюмдар бизде сакталып келүүдө. Жогоруда кийизден жасалган жайдамасы, чайнеги жана тулгасы Орозбаковго таандык. Манас Ордо Кыргыз улуттук комплекси Талас облусунун Таш-Арык айылында жайгашкан. 1996 жылга чейин Манас корого болуп келген. Кийин ошол эле жылы Кыргыз улуттук Манас Ордо комплекси деген статус берилген. Кыргыз эл үчүн Манас жана анын күмбөзү, аларга байланыштуу болгон ыйык жерлер, тоолор, эстеликтер, саймалуу таштар ыйык жана сыймыктуу. Манас Ордодо Манас эпосунун музейи жайгашкан. Бул музейде Манас эпосундагы урунттуу учурлар тууралуу баяндамачы тааныштырып берди.
Ал эми мынакей бул стенддеги 19-кылымдагы манасчыларыбыз ыр түрүндө айтып башташкан. Алар мынакей Азиз Өмүров, Жаңыбай Кожеков, Кенжегара Калча уулу, Байымбет Абдрахманов, Тыныбек Жапиев жана Шапак Рысмендиевдер болушкан. Мынакей бул жерден Кенжегара Калча тууралуу айта кетсем, Кенжегара Калча башка манасчылардан өзгөчөлөнүп, манас эпосун музыкалаштырып, кыргыздын улуттук музыкалык аспабы кыл кыяктын коштуусунда айткан. Эпостогу Баатыр Манастын бала чагы өмүр жолу тарыхый экспонаттар археологиялык табылгалар менен көрсөтүлгөн. Анда Манас дүйнөсүнө сүңгүп кирүүгө жана элестетүүгө болот. Ошондой жер аталган Манас тала жергесине келет дагы. Акыры өлөрүн сезген соң, күрсө жөтөлүп, жаздыктан башын көтөрүп, кашына каныкейди алдырып, каныкейге акыркы керезин айтып турган дагысы. Хан өлгөндө катынга дейт, 4 күнү жакын болучу. Жыйнаган дүнүйөңдү керейкен балдарга чачып кет да, атаң Темирханга качып кетти атат. Музейдин ичи аябай жакшы экен. Жакшы немелердин баары чагылдырыптыр. Биздин неберебиз да мындан кийин ушул тарыхтарды билип, улантып жүрө берсин. Музейдин ичи аябай жакшы тартылыптыр. Бул музей үчүн биз эмеден келдик, Москвадан келдик. Учуп аябай кооз экен. Биринчи жолу келип көрүп атам. Жакты баары. Музей Айкөл Манастын Кароол дөбөсүнүн этегине курулуп 2 кабаттан турган имарат. Биринчи кабатында Манасты жайылткан манасчылардын сүрөттөрү, алар кантип Манас айтып калгандыгы туурасында маалыматтар бар. Экинчи кабатта кыргыздардын Энисейге жер которуусу, Манастын төрөлүшүнөн баштап кайра ала тоого көчүп келген учурлары экспонаттар менен баяндалат. Манас музейи Манастын күмбөзүнүн жанында курулган этнографиялык музей. Талас облусунун Манас Ордо комплексинде жайгашкан Манас атанын күмбөзүндө турабыз. Бул күмбөз болжол менен 6-7 кылымдарга таандык. Күмбөз 1937-38 жылы толук реконструкциядан өткөн. Ал эми сиздер көрүп жаткан бул музейге, бул күмбөзгө жабышылган тактайчалар 6-7 кылымдарга таандык. Бул жердеги жазуулар араб тамгасы менен биз кыргызчага которулганда байлык, бийлик бир гана Кудайга таандык дегенди түшүндүрөт. Манас Ордого келген коноктор жана туристтердин көпчүлүгү орто кылымда курулган баа жеткис тарыхый эстелик болгон Манас атанын күмбөзүнө зыярат кылышат. Айкөл Манастын рухуна Куран түшүрүп кетишет. Манас атанын күмбөзүнө келип, баары бата кылып, сыйынып, жаш да, улусу да, карысы дагы келип немет зиярат кылып, бата кылып, Куран түшүрүп ачат. Бул элдин ынтымагы, барып келип элдин ынтымагы. Азыр Манас атанын музейине келип зиярат кылып атабыз. Бул зиярат кылуунун максаты элдин биримдиги, жети туугандын биримдиги, элдин ынтымактыгы боло берсин, дайыма ынтымак болсун. Эл ынтымак болсо, байлыкта, бийликте бардык нерсе боло берет. Мындагы тарыхчылар Айкөл Манастын сөөгү дал ушул күмбөзгө көмүлгөн деп божомолдошот. Тарыхый маалыматтар боюнча 1938 жылы 11 метр тереңдиктен боюнун узундугу 2,5 метрде түзгөн адамдын сөөгү табылган. Окумуштуулардын катышуусунда тийиштүү изилдөө жүргүзүлүп, сөök кайра эле ошол жерге көмүлгөн. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.